Мамлекеттик жана коомдук ишмер Матен Сыдыковдун 100 жылдык мааракесин кичи мекенде өз деңгээлинде белгилөөдө жана уюшкандыкта өткөрүүдө Ак Жол айыл өкмөтүнүн жамаатына да жооптуу милдеттер жүктөлүп жатат. Алар бул ишеничти жакшы түшүнүү менен кызуу даярдыктарды көрүп жатышат. 100 жылдык маараке Ала тоодой Эт Ысык көлдөй чык менен өткөрүлгөн төгүл чачыл тойго айланбашы керек. Кылымдар бою жашай бере турган белгилүү инсандын басып өткөн узак жана үлгүлүү өмүр жолу, анын тарбиялык мааниси терең жетекчилик иштери жаш кадрларга сабак катары ыраттуу жеткирилиши зарыл. Бул өзү өкмөттүн токтому менен бекитилген областтык, райондук, айылдык иш-чаралар бардыгы былтыр уюштурулуп даяр болуп калды эле. Кудай буюрса ошо июндун башында өткөзөлү деген тилектерибиз бар. Кудай буюрса ошо жогорку деңгээлде өткөрүп келген коноктордун бардыгын ыраазы кылып жөнөткөнгө биз ушу Ак Жол айыл өкмөтү, Матеновдун туугандары биз ошого даярдыктарды көрүп атабыз азыркы күндөн баштап. Матен Сыдыков атында мектепте номер 17. Ушу мектеп жамааты менен өмүр чыгармачылыгын, илимий конференциясын өткөзөбүз. Андан сырткары ошол чоң сахнада райондук деңгээлде райондук маданият бөлүмү даярдап аткан иш-чаралар өтөт. Басып өткөн өмүр жолу, жасаган жумуштары боюнча келген коноктор курсагын тойгузуп эмес, ошол басып өткөн иш-чаралар менен таанышып, ошонун негизинде кийинки муунду тарбиялоого чоң түрткү болот деп ойлойбуз. Жогору жакта турган биздин айылдын тургуну, залкар жазуучу, кыргыз эл баатыры Төлөн Касымбектин сүрөтү турат. Ушул катарына Кудай буюрса Матен Сыдыковичтин дагы сүрөтүн коюу планыбызда бар.